мейірімін біз сұрап атабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад дегені, я Алла, біз пайғамбарымызды разы қыла албайбыз, өзің эле разы кылчы. Біз андан біз алсызбыз деген. Эми салаваттын түрлөрү көп. Эң абзел салават намаздагы Ибрахим дуруд деп коет. Ибрахим алейхиссаламга кошо айтылган салават да. Себеби Ибрахим пайгамбар ал бардык мындай пайгамбарлардын атасы деп коет аны. Ошон үчүн Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. Ушуну 100 жолу айтып жүрсөк өтө жакшы. Буну. А мындан башка дагы кошумча салават бар, бир жумада бир эле жолу. Өтө кыйын эмес. Кээ бирлеринде көп айта албагандарга буну хотя бы жума күнүнүн урматынан, бирок ал бир жумада бир эле жолу айтылат. Болгондо дагы жума күнү эле айтылат. Асыр намаздан кийин, башка убакта эмес. Асыр намазды окугандан кийин кыбладан бурулбай башка сөз сүйлөбөй туруп эле айтыш керек. Аллахумма салли ала Мухаммадин набийил уммийи ва ала алихи ва саллим таслима дегенди кимде ким 80 жолу айтса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 80 жылдык ибадаттын соогу жазылат. 80 жылдыкты. Жана 80 жылдык күнөө кечирилет дейт. Буну Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят келтирген. Бул хадис Дару Кутни деген китепте бар. Ошон үчүн иншалла Алла таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Болбосо жашоо өтө берет экен. Атып отурсак, бу канча күнөөлөрүбүз кечирип соопторду алып атабыз. Өзүбүз да аракет кылайлы бекем, башкаларга да айтып кетели.